Калпак жана элечек кыргыз элинин маданий мурастары. Кыргыз эли көчмөн калк болуп, көнөргүс казына болоорлук бай маданиятты жараткан. Нечен кылымдардан бери улуттук баш кийимдерин сактап келген. Калпак тууралуу алгачкы маалыматтар биздин заманга чейинки 1000 жылдык тарыхта айтылат. Ал мезгилде Орто Азияда жашаган калктарды сактар деп аташып, аларды 3 топко бөлүшкөн. Алардын бири төбөсү бийик конус түрүндөгү баш кийиминен улам тиграхаут сактары, шоңшогой калпакчандар деген атка ээ болгон. Калпак жасалуу ыгына карай туюк калпак, 2 талаа калпак, 4 талаа калпак болуп бөлүнүп, негизинен ак түстө болот. Ал алгач агыш, кызгылт түстөгү тандалган жүндөн, кийин ак уяң жүндөн жасалган. Мурунтан калпак туюк ыкмада жасалса, кийин бышык басылган кийизден төбөсү бийик, этеги тегерек бычылып, оймо чийме түшүрүлбөй, төбөсүнө чачы чыгарылбай, астарсыз бир гана тигиш менен бириктирилип жасалган. Бара-бара калпактын бычылышы менен формасы өркүндөтүлүп, көркөмдөлө баштаган. 19-кылымдын экинчи жарымына чейин калпактын төбөсү жапызыраак, 2 талаа болуп тигилген. Талаалардын кошулган жери көбүнчө кыл же тыбыттан ийрилген жип. Ошондой эле кездеме менен милтеленип, төбөсүнө чачы тагылган. Ыңгайлуулук үчүн калпактын 2 жеринен тилик калтырылган. 19-кылымдын экинчи жарымынан калпак 4 талаа бычылып, төбөсү мурдагыдан да жапыздап, жээги 7-12 сантиметрдей кездеме менен кыюуланып, талааларына сайма түшүрүлүп, ичи астарланып жасалып баштаган. Калпакты жасоо ыкмаларынын өзгөрүлүшү мезгилдин талабына жараша болгон. Калпакты энеси жубайына, уулуна, небересине арнап тиккен же болбосо атайын ууздарга тиктирип берген. Калпакты жашынан карысына чейин жайдыр-кыштыр кие беришет. Калпак эркек кишинин жашына карай, тышталган кездеме, салынган оюуларынан айырмаланган. Андан сырткары түзүлүш формасына карай коомдогу ордун аныктоого болгон. Калпак салтка таазым катары гана кийилбестен, абдан ыңгайлуу, табыгый жүндөн, жеңил жана жылуу келет. Элечек. Элечек турмушка чыккан аялдардын баш кийими. Элечектин келип чыгуу тарыхын Кушан дооруна 1-3 кылымга таандык деп божомолдошот. Элечек ак чука кездемеден оролгон оромолдон, анын алдындагы топучадан, чачты жапкан чүпүрөгү аркалыктан жана эек менен моюнду жапкан жоолукчадан турат. Азыркы жашоодо элечек байыркы болгондуктан, ал музейдеги тарыхый кийимдердин бир бөлүгүн түзөт. Элечектин дагы башкача аталыштары келек жана илеки. Элечек Кыргызстандын бардык аймактарында болгон. Ар бир аймакта анын оро ыкмалары айырмаланып турат. Элечекти биринчи жолу турмушка чыгып жатканда кийип, күнүмдүк турмушта ар дайым элечекчен жүрүшкөн. Элечектин түрүнө, кооздуктарына жараша, аялдын кайсы уруудан экендигин жана жаш өзгөчөлүгүн билүүгө болот. Элечекти оро ыкмалары энеден кызга, уздардан жаштарга өтүп турган. Көчмөндөрдүн жашоосунда элечекти орогон кездеме түрдүү шарттарда колдонулган. Түндүктө элечекти ороодо биринчи топучасын кийгизип, ага аркалыгы тигилет. Андан соң эек алмайы бекитилет. Оромун ороодо сол тараптан оңго карай орошот. Оромдору ар бири бирдей түшүп, тегиз жана кооз болушу зарыл. Оромдору бүткөн соң өзүнчө кездеменин тилкеси менен жыгымы жасалат. Жыгым сол тарапка жыгылат. Элечектин сыртындагы кыргагы кызыл жана ак түстө болуп, сайма сайылган же кээ бир учурларда асыл таштар, күмүш, маржан, мончок менен кооздолгон. Түштүктө элечекти же келекти ороодо биринчи чач кеп кийилет. Анын маңдайы түз, 2 капталына түшүп турган жаактары бар. Желкесинде өрүлгөн чачты толук жапкан узун тилке куйругу түшүрүлгөн.
Куйрукчасы менен жаактары түрлүү саймаланып, күмүш кооздуктар жана маржан менен кооздолот. Чач кеп же кеп такыя башты толугу менен жабат. Чач кептин үстүнө кездеме оролуп баштайт. Оролуп бүткөн келектин үстүнө кыргагы байланып, дүрия жоолугу жабылат. Кеп такыя оролгон элечеги менен бөлүнбөстөн чогуу кийилет. Калпак жана элечек кыргыз кийимдерин айырмалап турган негизги бөлүктөрү болуп саналат. Совет доорунун өкүм сүрүүсү менен 20-кылымдын жарымында кыргыздар бара-бара Европа кийимдерине өтүп, баш кийимдерди да заманбап түрлөрүнө алмаштырышкан. Салттуу кийимдердин көпчүлүк бөлүктөрү азыркы күндө толук сакталып калган эмес. Аларды чанда эле улгайган адамдар кийет. Ал эми жаңыча кооздолгон жана өзгөргөн улуттук кийимдерди майрамдарда, тойлордо артисттер жана кээ бир гана адамдар кийишет. Калпак күнүмдүк баш кийим болбостон, кыргыздардын улуттук символу. Азыр 5 март ак калпак күнү деп белгиленет. Калпак учурда кийилүүдөн түшпөгөнү менен анын баркы кетип, маанилүүлүгүн жоготуп жатат. Ал эми элечек болсо колдонуудан толук чыгып кеткен. Акыркы салттуу элечектер 20-кылымдын 80-жылдары кийилген. Элечек байыркыдай баалуу орду жок. Сапаттуу кездемеден иштелбей, нукура жасоо ыкмасы толук сакталбай, күнүмдүк турмушубузда колдонулбай калды. Азыркы күндө көптөгөн көйгөйлөргө карабай, кыргыз элинин негизги баш кийимдеринин нукуралуулугун, маданий мурас катары сактоодо аны сактап калууда. Көптөгөн уюмдар, изилдөөчүлөр, студенттер алгылыктуу иштерди, көргөзмөлөрдү, фестивалдарды, семинарларды өткөрүп жатышат. Көз алдыбыздан даркандуу узап бараткан көчмөн доору өзү менен кошо улуттук баалуу мурастардын көбүн ала баратат. Аларды сактап калууга учурунда кам көрбөсөк, мезгил жарышында уттуруп жиберебиз. Жок болуп кетүүдөн сактап, энин аркын, ата каадасын сактап жүргөн баш кийимдерибизди кийинки урпактарга татыктуу тапшырууга милдеттүүбүз.